Марк Цукерберг. Марк Цукерберг демиргечил ишкер. Анын өмүр баяны жаштарды да, улуу муундагыларды да абдан кызыктырат. Анын аты дүйнөдөгү эң ири социалдык желелердин бири болгон Facebook менен байланышкан. Азыр анын колдонуучуларынын саны 2 миллиардтан ашты. Көпчүлүгү планетадагы эң бай адамдын кандай жашагандыгына кызыгышат. Как живет Марк Цукерберг и сколько он зарабатывает? Марк Элиот Цукерберг 14 майда 1984 жылы Нью-Йорктун сыртындагы Уайт Плейнс шаарында еврей медиктеринин интеллигенттүү үй-бүлөсүндө туулган. Марктын улуу эжеси Ренди, ал эми карындаштарынын аттары Ариэль менен Донна. Ал үй-бүлөдө динди катуу кармоого тарбияланган. Бирок эрезеге жеткенде динге ишенбеген атеист экенин жана иудаизм салттарын кармабай тургандыгын жарыялаган. Компьютерге кызыгуусу 10 жашында. Атасы компьютерди белек кылып баласына Atari бейсинин жөнөкөй жана негизги программалоо тилин көрсөтүп бергенден кийин арткан. 1996 жылы 12 жашар Марк Цукерберг Сукнет деген ат менен үй-бүлө мүчөлөрү локалдык желе боюнча кабарлаша ала турган өзүнүн биринчи толук кандуу программалык продуктысын түзгөн. 9 классында Цукерберг беделдүү мектептерден болуп программалоону, фехтованияны жана латын тилин үйрөтүүчү Филиппис Эксетер академиясына тапшырат. Дипломдук иш үчүн ал интернет колдонуучуларынын музыкалык табитин тааный турган Synapse программасын түзүп берген. Кийин аны Microsoft $2 миллион сатып алуу ниетин билдирет. Цукерберг шыктандыруу сатылбайт деп сыйлыктан да, сунушталган кызматташуудан да баш тарткан. 2002 жылы бардык үчүн күтүлбөгөн жерден Марк Цукерберг Гарварддын психология факультетине тапшырат. Анын бул чечимине апасы таасир эткен. Психология менен катар эле ал программалоону да өркүндөтүп, өз компьютерин жаратууну улантып, ал үчүн информатика боюнча кошумча курстарга барат. Университеттин 2 курсунда эле ал студенттер үчүн курс-матч программасын түзүп, ал аркылуу студенттер үйрөнгөн сабактары боюнча бири-бири менен тажрыйба бөлүшө алышкан. Опытом друг с другом по изучаемым дисциплинам. Марк Цукербергдин экинчи долбоору FaceMesh болгон. Ал студенттер Гарвардда окугандардын жактырган сүрөттөрүнө добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген. FaceMesh программасынын камсыздоосунун негизинде Марк Цукерберг Facebook коммуникациялык байланыш шедеврин жаратып, социалдык желе аркылуу Гарвард студенттеринин жергиликтүү тармакта байланышын кеңейтет. Саналуу гана күндөрдөн кийин долбоор Гарвард кампусунун чегинен чыгып, ага Бостон, Нью-Йорк, Массачусетс жана Канададагы Айви лигасынын университеттери кошулат. Көп өтпөй аларга Стэнфорд жана Колумбия университеттери да кирген. Социалдык тармакты түзүүнүн идеясы колдонуучулар өз барактарына илимий кызыкчылыктардан тартып, гастрономиялык көз караштарына чейинки сүрөттөрү менен маалыматтарды жайгаштыруу болчу. Ошондуктан тармакта күн сайын кеңейип жаткан кызыгуу топтору кыска убакытта пайда болгон. Көп өтпөй Facebook'tu түзүүчү Марк Цукерберг долбоорду иштеп чыгуу үчүн аз эмес каражат талап кылынаарын түшүнгөн. Ошондуктан ал Билл Гейтстен үлгү алып, Гарвардды таштап, ата-энеси окууга деп берген акчанын бардыгын $85 000 долбооруна жумшаган. 2004 жылы жайында программист Поло Альто шаарына көчүп келген. Мында өзүнүн долбоорун юридикалык жак катары каттатып, Facebook'тун башкы директору болуп дайындалган. Баса, Марк Цукербергдин көзү түстү жакшы көрбөйт. Ал кызыл түс менен жашыл түстү анча ажырата албайт. Ошон үчүн Facebook'тун логотипине көзү жакшы көрө ала турган көк түстү тандаган. Марк Цукербергдин жылдызы 2007 жылы Microsoft долбоорду $15 миллиард баалап, компаниянын 1,6% үлүшүн $240 миллион сатып алганда жанды. 2008 жылы Дублинде компаниянын эл аралык штабын ачып, 2009 жылы эл алдында биринчи кирешесин жарыя кылган. Ошол күндөн тартып Facebook соц тармагы жаңы тиркемелерди түзүүнү каалагандар үчүн платформа коддорун ачты. Анын негизинде учурда сайтка күн сайын 140 жакын жаңы колдонмолор жүктөлөт. Facebook'ту университеттин жатаканасына койгондон 15 жылдан кийин тармактын колдонуучуларынын саны христианчылыкка ишенгендерден кем эмес эле. Ал Google, Amazon, Apple менен бирге интернетте үстөмдүк кылган 4 компаниянын курамына кирет. Facebook'тагы көптөгөн маалыматтарды жеке кызыкчылыктар үчүн колдонуу мүмкүндүктөрү жөнүндө көп жылдардан бери эле айтылып келе жаткан. 2016-2018 жылдары Facebook'тун колдонуучуларынан чыгып кеткен маалыматтар боюнча жаңжал да чыккан. Социалдык тармактарда атүгүл Илон Маск өзүнүн жеке аккаунтун Facebook'тан, ошондой эле Tesla бетин Fastpay'ден алып салды.
Марк дайыма өзүн улуу адам болуу ырыскысы берилген көрүнүктүү личность катары эсептөөчү. Ал көптөгөн даанышмандар өзүнө окшоп ири шаарлардан анча алыс эмес буржуаздык чөйрөдө өсүп, андан кийин ошол шаарларды ээлеп алганын байкаган. 2012 жылы Марк өзү көптөн бери сүйлөшүп жүргөн Кытай кызы Присцилла Чанга үйлөнгөн. Аны менен 2002 жылы Гарварддын студенттик кечесинде таанышкан эле. 2015 жылдын аягында жубайлар Максима аттуу кыздуу болушат. Дагы 2 жылдан кийин жубайы миллиардерге экинчи кызын төрөп берген. Марк кызынын атын өзүнүн кумири болгон император Октавиан Августтун урматына Август деп коет. Марк император сыяктуу эле Фейсбуктун жардамы менен улуу болгусу келет. Азыр Марк Цукерберг эң жаш доллар кармаган миллиардерлердин бири. Анын кирешеси саатына $1,700,000 түзөт. Программист планетадагы эң таасирдүү жана 40 жашка чейинки супер бизнесмен деген наамга ээ болду. Азыр анын байлыгы $72 миллиард түзөт. Программист күндөлүк кийчү кийимдеринен жинсы менен боз түстөгү футболканы жактырат. Сырткы жөнөкөйлүгүнө карабастан, ал дайыма өзгөрүүсүз кийип жүргөн боз футболкасы көргөндө анча байкала бербегени менен абдан кымбат мода үйлөрүндө даярдалган. Бир көргөндө анча байкала бербегени менен баасы да өтө кымбат турат. Цукерберг анча кымбат эмес унааны жакшы көргөнү менен белгилүү. Анын Volkswagen Golf MK6 спорттук автоунаасы бар. Цукерберг бул автоунааны бардык керектүү жабдуулары менен $30,000 сатып алган. Андан кийин Honda Fit Golf'тон да бир кыйла таң калыштуу тандоо. Бул бюджеттик автоунаанын жогорку ыңгайлуулуктары бар, же жүргөндө рахат аласың деп саноого да болбойт. Acura TSK премиум класс. Бул унаа мурдагыларына караганда дурусураак көрүнөт, бирок баары бир миллиардер мине турган унаага окшошпойт. Infiniti G япониялык мыкты унаалардын бири. Бул унаанын коопсуздугу менен жайлуулугу абдан жогору болгону менен жол агымындагы көп унаалардан анча байкала бербейт. Цукербергдин автопаркындагы анча кымбат эмес автоунаалардын арасында бир супер автоунаасы бар. Ал Pagani Huayra. Мындай машиналардын баасы $1 миллиондон $2 миллион чейин турат. Жылына болгону ушундай машинадан 20 гана чыгарылат. Бул унаалар миллиардерлер үчүн гана жасалат. Цукерберг экономдоонго күн албаган бир нерсе бар. Бул кыймылсыз мүлк. Ал 2011 жылы Пало-Альто шаарындагы Силиконовый өрөөнүнүн тарыхый борборунан $7 миллион үй сатып алган. Ал Фейсбуктун штаб-квартирасынан Менлопага чейин 10 мүнөттүк жол. Миллиардердин ак сарайында ашыкча кызматчысы да жок. Короодогу кызматтарды Морган Фримандын үнү менен жазылган электрондук программа аткарат. Анын үнү менен үйдөгү музыка менен жарыкты гана башкарбастан, алыстан туруп эле досту бышырып алса да болот. Программанын прототиби Jarvis болуп калды. Темирден жасалган киши Тони Старканын системасы. Кызык, ишкер өзүнүн өзгөрүп турчу жашоосунда эмнени жашыргысы келди экен? Үйүнүн айланасындагы кошуналардын особняктарын $44 миллион коротуп сатып алыптыр. 2013 жылы Цукерберг Сан-Францискодон 4 кабаттуу таунхаусту $10 миллион алган. 2014 жылы Марктын мүлктөрү Тынч океанда жайгашкан дагы бир нече объекттер менен толукталды. Гавайдагы Кауай аралына жайгашкан бул имараттардын баасы $100 миллион түзөт. Миллиардер сатып алган көпчүлүктүн оолак Тынч пляжынын жалпы аянты 300 гектардан ашат. Цукерберг бул жердин табигый сулуулугун сактап калуу үчүн алганын айткан. 3 жыл өткөндөн кийин Марк дагы 40 гектар жерди $50 миллион сатып алды. Андан сырткары миллиардер пляждын жанындагы Хуай Кант компаниясын $66 миллион алган. Анын территориясы 144 гектарга созулуп, 700 метрден ашуун аппак кумдуу пляжы да бар. Более 700 метров белоснежного пляжа. Андан сырткары имбир, папайя жана башкаларды өстүргөн органикалык фермасы да бар. Плантацияга 80 үйдө салууга уруксат берилген, бирок Марк бирөөнү гана курууга белсенүүдө. Балким бул абдан бекем корголгон аянты 500 чарчы метрден ашкан заманбап сепил болот. 2018 жылы Цукерберг Калифорния штатынын четиндеги курорттук райондон Тахо көлүнө жакын жерден жалпы баасы $59 миллион болгон 2 особнякты сатып алды. Бирок миллиардердин планы муну менен эле чектелген жок. Учурда дагы бир кыймылсыз мүлктү сатып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Көптөгөн башка миллиардерлердей эле Марк Цукерберг да кайрымдуулук иштери менен алектенет. Ал Билл Гейтс менен Уоррен Баффет чыгарган белек берүү анты аттуу компаниянын катышуучусу. Бул компания жардамга муктаждар үчүн өздөрүнүн байлыгынын өтө чоң бөлүгүн бере турган дүйнөдөгү жеткин бай адамдардын башын бириктирет. Силер кандай ойлойсуңар? Марк Цукерберг дүйнөдөгү эң улуу адам боло алабы?